Саламатсыздарбы, мекендештер. Мен Ринат Самудинов келинчегим менен бүгүн биз азыркы учурда Чикаго шаарындабыз, Америкада. Албетте, коомчулукта бизде эмне себептен Кыргызстандан шашылыш түрдө чыгып кетти деген суроолор көп туулуп жатат. Ошол суроолорго кыскача бир түшүндүрмө берейин деп, ушул видеону тарталы деп чечтик. Мен өзүм 13 жылдан бери саясий майданда Кыргызстанда демократиялык процесстерди өнүктүрүү максатында, Кыргызстандын өнүгүү бир жолуна түшсүн деген максатта ар дайым өз салымымды кошуп, чындык үчүн, мындай калыстык үчүн күрөш жүргүзүп келем. Ошондой эле менин келинчегим ар кандай багыттагы коррупциялык схемалардын жүзүн ачып, коомчулукта чуулган жараткан репортаждар жасап, өз салымын кошуп келет. Акыркы учурларда биздин кылган иш-аракеттерге каршы, бизге, мага, келинчегиме, биздин үй бүлөгө каршы коркутуулар, үркүтүүлөр, аңдымайлар, ар кандай баягы кысым көрсөтүүлөр болду да. Эң негизги кысым көрсөтүү бул Фарид Ниязовдун, ошол учурдагы мурунку президенттин кеңешчиси, жана Данияр Аттокуровдун командасына ошол тараптан прессинг күчөдү да. Эң негизги прессинг бул деген Фарид Ниязовдун телефон чалуусунан кийин күчөгөн. Акыркы учурларда ошол прессингдин негизинде мен жада калса келинчегиме кол салуу аракети болду. Мен 2013 жылы мага кол салуу болгондо мен аны жеңилирээк кабыл алганмын. Бул учурда менин үй бүлөмө кол салуу болгондуктан биз шашылыш түрдө чыгалы деп, шашылыш түрдө чыгып кеткенге аргасыз болдук. Мен жумушка байланыштуу жана башка жагдайлар менен көп эле Кыргызстандан четке чыкчумун. Эч качан мен Кыргызстандан чыгып кетем, башка жакта жашайм деген менде бир ойдо болчу эмес. Тилекке каршы азыркы учурда ушул биз чыгып кетүүгө мажбур болдук. Чыккандан кийин биз Мексика аркылуу Америкага келдик. Биз кадимкидей эле келип, чек арадан эле биз деген Америка мамлекетинен жардам сурадык. Негизинде миграционный лагерде биз 8 ай болдук. 8 ай биз аякта сот процесстерин жүргүзүп күрөштүк. Жыйынтыгында сотту утуп чыктык. Азыркы учурда биз асайлум статусуна ээ болдук. Өзүңөр билесиздер, Америкада дүйнөдө эң бир калыс судебный бир системанын бири болот. Ошол жерден утуп чыктык биз. Бүгүнкү күндө биз легалдуу статус менен Америкада жашап атабыз. Эң негизги айтат элем, бизди колдоп, бизге болеть этип, биз үчүн переживать этип кичине ошол адамдардын баарына рахмат айтам. Келечекте буюрса бул да күндөр өтөт. Мамлекетти өнүктүрүү үчүн өз салымыбыздарды биз ар дайым жумшап келебиз. Буюрса андан биз дагы мамлекет өстүрүүгө өз салымыбызды кошо алабыз деп мен ишенем.